Арбала, урматтуу биздин көрөрмандар, көрүүчүлөр, достор. Бүгүн кезек Джеффри Эпштейн жөнүндө болмокчу. Азыр интернеттин учуру бүт маалыматтарды биз телефондон эле көрүп алабыз. Анан мага көптөгөн суроолор Джеффри Эпштейн боюнча айтпайсызбы, Эпштейн боюнча үн катпайсызбы деген маселелер албетте бизге да түрткү болду. Бул алыскы Америкадагы финансист Джеффри Эпштейн жөнүндө азыр дүйнө дүңгүрөп жаткан учуру. Ошонун илеби Кыргызстанга дагы келип, жаңылык иретинде албетте биздин Джеффри Эпштейнге азырынча кандайдыр бир тиешебиз бар экенин же болбосо кыргызстандыктардын ошол Джеффри Эпштейндин иштеринин арасында кандайдыр бир байланыштыгы бар экени аныктала элек. Анан эми көптөгөн суроолор болгондуктан биз ошол экиге албетте өзүбүз дагы көңүл буруп бермекчибиз. Эми Джеффри Эпштейн деген бул америкалык финансист деп мен айтып кеттим. Бул киши 19 жылы түрмөдө Америкада, Нью-Йоркто каза болгон болчу. Өзүн өзү расмий түрдө бул өзүн өзү асынып өлтүрдү деген мындай расмий маалымат бар. Бирок башынан айталык. Эмнеге Джеффри Эпштейн жөнүндө алыскы Кыргызстанда Карыпбек уулу сүйлөп жатат жана эмнеге кыргыздардын көпчүлүгү, эми басымдуу көпчүлүгү мага көп суроо келгендер ошо Эпштейн жөнүндө сурап жатат. Джеффри Эпштейн 1953 жылы Америкада төрөлүп, Америкада чоңоюп, өсүп, жөнөкөй эле катардагы үй бүлөдө чоңойгон. Бул мунун атасы ошол жерде жанагы биз садовник деп коебуз, азыр ошол жашууча бак дарактарды караган адамдарды ошондой болуп иштечү экен. Анын апасы мугалим болуп иштечү экен. Анан Джеффри Эпштейн ошол жерде кадимкидей эле америкалыктардын көп балдары окуп билим алгандай эле ошентип билим алып жашап чоңойгон. Чоңураак кезинде ал брокер, финансовый багытында ошол жакта жумуш иштеп, жумуш кылып, азыр да көрүп атпайсыздарбы, жанагы бизде Кыргызстанда трейдинг, санарипте трейдинг кылышып, соода кылып, бир соода биржаларга катышып, ошол жерден акча уттук дегендерди угуп калсаңыздар керек сиздер делечи. Ошол сыяктуу эле бир брокерлер болуп, алып сатып, тигил баалуу кагаздарды бул жакка сатып, бул баалуу кагаздарды тигил жакка сатып, ортосунан кызматы үчүн акча көрүп, бир пайдаларды көрүп, ошентип иштеп жүрүп келген. Банкта дагы кызмат кылган, деги эле башынан аягына чейин финансылык кызматта жүргөн. Ошентип жүрүп, акырындан Джеффри Эпштейн байып баштайт. Байып келип, анан ошол брокерлик болгондо тиги баалуу кагаздарды буга сатып, бул баалуу кагаздарды тиге сатып атып, абдан чоң коммуникация тармактарын түзөт, кишилер менен байланыштарды, тааныш билиштерди кыскача айтканда көп түзөт. Ошентип жүрүп анан байый баштайт. Ал киши байыйт, миллионер болот. Анан бир күнү ошол эки Американын тегерек четинде, Америка континентинин тегерек четинде, ал бүт баарын деңиз курчап турат, сиздер билесиздер, океан курчап турат. Ал жерде көптөгөн аралчылар бар. Алардын баары басымдуу көпчүлүгү бул менчикке сатылган. Мен айтып кеттим, толугу көбүнчөсү ошо менчикке сатылган да. Жанагы мисалы бир офшорлорду түзгөн ошол эки менчик аралчалардын ар кандай көлөмү болот. Кичирээк, чоңу, жанагы Гренландияны Трамп сатып алам деп жаткандагы ошондон чыгып келген да. Себептен да америкалыктар тигил же бул аралчаны сатып алып, мындай көнүмүш адатка алып калган да. Бизге болсо мисалы Гренландияны сатып алам десе, бир чоң эле жерди сатып алам дегени бул кандай деп шумдук кулабыбызга шумдук болот да. Себептен да бизде тигил же бул жерди сатып алуу деген бир мындай кулабыбызга укмуш угулат эмеспи. Бирок мынакей ошол себептен толтура аралчалар болуп, алар баягы сатылып, колдон колго сатылып, жеке менчик кылып, кадимкидей эле бизде айткандай кызыл китеп кармап атышып эле алар көнүп калышкан. Ошон үчүн Трамп өкүрүп бакырып атат да, килейген Гренландияны мен азыр сатып алам керек болсо деп. Ошол түбүнөн чыгып келген. Анан бул ошол жерде Little Saint James деген аралчаны сатып алат.
ошол аралчаны анан ошол жерге кура баштайт. Ал жерге өзүнүн особнягын курат, ошо турак жайын курат, ошентип куруп, ошентип жашап баштайт. Эми баары эле жакшы болмок. Анан бирок 2008-жылы Джеффри Эпштейндин үстүнөн арыз түшөт. Бир аял киши менин бойго жете элек кызымды сексуалдык катнаштарга мажбурлап, кайсы бир деңгээлде зордуктоого дагы түртүп деп айыптоо түшөт. Ошол айыптоо менен Джеффри Эпштейн кармалат, аны кармашат. Анан баягы тиги аял киши айтып берип баштайт. Аял киши айтып бергени, ал болсо минтип айтат, ушу Джеффри Эпштейнге кезигип калып, анан ал болсо ошоки кызыңызга мен мээримдүүлүк жардам көрсөтөм деп, ал колунда жок аял киши болот. Анан ар кайсы жактан ошоекини камсыз кылып, колдоп, кызы бойго жете элек болот, ал 12-13 жашта кыз болот. Анан аны колдоп, окуусун төлөп берип, тигинтип минтип, жанагы биз айткандай мээримдүүлүк сыяктуу кылып, анан ошентип каралашып жүрүп, антип минтип жүрүп, анан бир күнү ошол аял киши жазганда, анан баягы укук коргоо органдары акырын маалыматтарды чогултуп баштайт. Себеп дегенде баягы бир адам кармалганда анан кирип баштайт эмеспи? Ошону кармалып баштайт, казып баштайт. Бирок казып баштаганда Джеффри Эпштейн, ал жерде Американын мыйзамдары мындай бар, укук коргоо органдары менен келишимге келүү деп коет. Кайсы бир деңгээлде сен койгон айыптарды мойнуңа алсаң, анда мисалы жеңилдиктер болот, айыптын мисалы айыпталган нерсеге бир кайсы бир компенсацияларды төлөп бересиң, ушул так гана ошондой сыяктуу болот. Джеффри Эпштейн бат эле ошо күнөөнү сексуалдык катнаштарга мажбурлаган, бир сексуалдык ырдыктарды көрсөткөн деген кинени мойнуна алып, анан көп отурбай эле кайсы бир деңгээлде баягы миллиондогон компенсацияларды ошол аял кишиге төлөп, алар менен келишим түзүп эле анан чыгып кетет да. 2008-жылы ошентип чыгып кетет. Анан албетте бул баягы ошол жерде укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө калып калат. Бирок Джеффри Эпштейн өзүнүн аралчасында андан ары эле жашоосун уланта берет. Уламдан улам анын популярдуулугу көбөйө берет. Джеффри Эпштейндин аты, анын кылган иштери ар кайсы жалпыга маалымдуу каражаттарда чыга баштайт. Ал белгилүү мындай меценат, белгилүү финансист, белгилүү бир миллионерлердин арасына кошулуп белгилүү боло баштайт. Бирок 10 жыл кеткенден кийин, 11-жыл кеткенден кийин 2019-жылы Джеффри Эпштейн федералдык жанагы ФБР деп коет, билесиздер, федералдык бюро, иликтөө бюросу, ошолор аркылуу ошол тараптан кармалат. Анан кармалып, көптөгөн ошондой жашы бою жете элек, жанагы 18-ге чыга элек кыздарды сексуалдык бир кадамдарга түрткөн, зорлуктаган деген арыздардын 2-3 арыз түшөт. Ошол арыздардын негизинде кармалып, анан ФБР өзүнүн иликтөөлөрүн баштайт. ФБР өзүнүн иликтөөлөрүн баштап, чукулап кирип баштайт. Анан ошондо балекеттин баары чыга баштайт. Ошондо Джеффри Эпштейндин аралчасында ошондой зордуктоолор болду деген болот. ФБР ал жерге барып, баягы тинтүүлөрдү жүргүзөт. Ошо тинтүүдөн анан көп чыга баштайт. Далай сүрөттөр чыга баштайт. Ошол жерге келген адамдардын тизмелери чыга баштайт. Кайсы кыздарды алып келген, ошонун баары чыга баштайт. Анан бир аз өтпөй эле Джеффри Эпштейн сотко жете электе эле ошол камерада асынып өлүп калат. Расмий иликтөө кылганда асынып өлдү болуп калат. Бирок асынып өлгөнгө чейин жалпыга маалымдуу каражаттарга көп маалыматтар чыгып кетет. Джеффри Эпштейндин ошо эреки өзү жалгыз зордуктабаптыр. Ал көп белгилүү адамдарга ошо кыздарды, жаш кыздарды зордуктаганга таап беришкен. Кыскача айтканда, мындайча айтканда, баягы сутенерлук кызматты бирок жогорку деңгээлде кылып беришкен. Анын ичинде чоң саясатчылар бар экен, анын ичинде Трамп дагы бар экен деген сөздөр чыга баштайт. Бирок ал чыкканга чейин баягы чекесинен чыгып баштайт. Анан мына сот болот, ошондо баары чыгат деп жатканда Джеффри Эпштейн өлүп калат. Ал өлүп калганда Америкадагылардын баары бул өзү жөн өлгөн жок,
муну өлтүрүп коюшту. Себеп дегенде ал ошол эки Джеффри Эпштейндин аралчасына ага конокко көптөгөн белгилүү адамдар барган экен деп жалпы маалымдоо каражаттарында алка шалка болуп анын баары таркай баштайт. Чоң чоң аттар айтыла баштайт. Трамптын аты айтыла баштайт. Билл Клинтондун аттары айтыла баштайт. Бирки миллиардерлердин аты айтылып баштайт. А тургай башка Европадагы чоң чоң белгилүү адамдардын жанагы королдордун үй бүлөсүнүн өкүлдөрү дагы катышкан ошол эке дегендер айтылып улам улам чыга баштайт. Анан ошондой чыга баштаганда багы Трамптын аты дагы анча мынча жерге чыгып баштайт. Трамп дагы бар экен деп. Анан болсо Трамп жок деп муну баш тарта баштайт. Бирок жалпы маалымдоо каражаттарында ошол Трамп мурда Джеффри экөө дос болгон экени аныкталат. Анан Трамптан баягы журналисттер дагы сурай баштайт. Ал кезекте Трамп президент. Анан андан сурап баштайт, сен неме ушу Джеффри Эпштейндин айыптоо болуптур, ушундай качыштың беле, тигинтиң беле деп. Трамп баш тартат. Мен Джеффри Эпштейн менен бир учурда дос болчумун, бирок ал деген акмак болчу деп коет дагы, баш тартат. Анан Трамп президент болот. Трамп болсо бул республикачыл. Анан демократтар, эми ал жерде оппозицияда демократтар улам улам ошол канат тизмени аныктагыла. Джеффри Эпштейн баягы ал өлгөндөн кийин ал иш жабылып калат да, ишти жаптап калат. Бирок ошол Джеффри Эпштейндин ишин жарыкка чыгаргыла, кайсы адамдар ошол жерге катышкан экен, ошол маалыматты бергиле дей берет. Трамп болсо деги эле тиякта прокурор, Америкада прокурордун кызматын юстиция министрлиги аткарат. Юстиция министри бул Трамптын дагы кишиси, ал Трамптын жеке адвокаты болгон аял киши азыр. Анан алар болсо ошол экени бербей баштайт. Анан демократтар мынакей Америкада мисалы азыр кайсы бир деңгээлде авторитардык системага баратканы менен, бирок ал жерде баары демократиянын күчү, мыйзамдын үстөмдүүлүгү кылат да. Демократтар эмне кылышат? Атайын көпчүлүк менен мыйзам кабыл алышат. Ошол бир мыйзам, атайын мыйзам кабыл алышат. Элестетиңиздер, Джеффри Эпштейндин тизмеси жарыялансын деген атайын мыйзам кабыл алынат. Анан ошол экени талап кылып келет. Мыйзам эптеп атып, ошо парламенттен талаш тартыш болуп атып, Трампчылдар албетте каршы чыгат, бирок талаш тартыш болуп атып, мыйзамды көпчүлүк менен эптеп атып кабыл алышат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин анан юстиция министрлиги аны жарыялаганга мажбур болушат. Мынакей көп ары бери кылып атып, тигинтип минтип атып, анан жакында юстиция министрлиги жарыялайт. Ал жерде жарыялаганда 3 миллиондон ашык, элестеткиле, 3 миллиондон ашык фото сүрөттөр жарыяланат. 3 миллиондон ашык. Дагы деле ушул күндөрдө деле ошол 3 миллион фото файлдардын баарын журналисттер азыр иликтеп жаткан учур аны жарыялашат. Юстиция министрлигинин сайтында жарыялашат. Дүйнө жүзүнүн баары ага киргендиктен сайт улам улам жанагы ошол нагрузка болгондуктан сайт чыгып кетип, серверден чыгып кетип атып, анан ошо алып азыр иликтөө болуп аткан учуру. Эмне деген гана фамилиялар жок. Аяк чыгып туруп ошол жерде, эми ал жерде бул сүрөттөр, фотолор, анан ошол эки Джеффри Эпштейндин ким менен болгон, анын жардамчысынын ким менен болгон каттарын баарын жарыялашат. Мына мыйзамдын күчү. Жарыялайт, бирок кичинекей балдардын сүрөттөрүн, айрымдардын жанагы ошо жабыркаган адамдардын, кыздардын сүрөттөрүнүн баарын жаап коет кара менен. Аны деле көрсөңүздөр керек. Бирок эң маанилүүсү бул кайсы сүрөттөр ФБР тинтүү кылганда ошонун баарын көчүрүп алган сүрөттөр, иликтөөдөгү, тергөөдөгү болгон сүрөттөрдүн баарын, тергөөдөгү болгон көрсөтмөлөрдүн баарын, ошол жердеги күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн баарын ошол жерге жарыялап, азыр талкуулап аткан жери. Анан ошол эки жарыянын жыйынтыгында ошо Джеффри Эпштейндин аралчасында Илон Маск дагы барганы аныкталат. Ал далилденет. Буга чейин Илон Маск кайсы бир деңгээлде муну баш тартып келген, мен андай болгон эмес деп. Тиги Трамптын дагы ошол аралчасында болгону далилденип жарыяланат. Эми далилденип дегенде мындай да, көрсөтмөлөр. Бирок соттун чечими жок болгондуктан, соттун чечими жок, Джеффри Эпштейн ошо айыпталган, күнөөлүү деген чечими жок, иш жабылып калган. Ошон үчүн бул токтоп калган. Джеффри Эпштейндин акчасынын баары
аралчасын дагы саткандагы андан түшкөн акчасы Джеффри Эпштейн аралчасын өз учурунда $7,5 миллион сатып алса, 23-жылы анын Джеффри Эпштейн каза болгондон кийин анын аралчасын саткан ошо $60 миллион сатылган болот. Ошол акчанын жарымынан көбү басымдуу көпчүлүгү ошол жердеги жанагы жабыркаган адамдарга төлөнүп берди деп төлөнүп бериле баштайт. Бирок соттун чечими жок. Джеффри Эпштейн күнөөлүү деген чечим жок. Башкалар күнөөлүү деген чечим жок. Бирок жана көрсөтмөлөр чыга баштайт. Элдин көрсөтмөлөрү. Элдин көрсөтмөлөрү болгондо, бирок анын аягы мисалы далили жок болгондон кийин, соттун чечими жок болгондон кийин, ал мыйзамда баары бир мындай жөн эле көрсөтмө сыяктуу, кайсы бир деңгээлде мындай жөн эле ооз-эки айтуу сыяктуу эле болуп кала берет да. Анан ошол эки ооз-эки айтуунун негизинде дүңгүрөп жаткан учуру. Ал жерде болсо чынында эле ошол жерде бою жете элек кыздар, көп кыздар ошол жерде болгонун, ал жерде кичинекей дагы кыздар болгонун, кыздар балдар болгонун, анын баары сексуалдык ыдыкка кабылгандарын баары чыга баштайт. Ошонун баарын азыркы күндө ошол каттардын баарын чыгарып аткан учуру. Ал жерде Британиянын королунун үй бүлөсүнүн өкүлү дагы мурун тиги принц деген макамдан ажыратылган анын бир тууганы дагы, азыркы королдун дагы бир тууганы дагы бар экенин ошол жерге барганын көрсөтүп турат. Көп жылдыздар, ырчылар ошол жерге барып, кыскача айтканда ошол жерде сексуалдык оргия кылып атканын баарын көрсөтмөлөрү бар болуп чыгат. Ал жерде көп маалыматтар бар экен, дагы эле чыгып атат. Кыргызстандын аты чыга элек, бирок Казакстандан кыздар бар экени, Казакстан менен Джеффри Эпштейндин баягы жардамчылары Казакстандагы адамдар менен байланышкандары азыр бар чыгып атат. Орусиядагы чоң адамдар менен байланышканы чыгып атат. Түркияга Джеффри Эпштейндин ошол эки жакындары, командасы ошол жерге кыздарды, жанагы Белек деген жер бар, Анталияда, билсеңиздер керек, силер деле эс алганы барып калсаңыздар керек. Ошол жерде Белек деген жерде отелдер бар да, ошол Белектеги отелдерине алып барып, жанагы кыздарды массажга үйрөтүп, анан кайра ошол Америкадагы островуна алып келгендердин баары чыгып атат. Эми мындайча айтып келгенде, юридикалык баягы өкүм, юридикалык чечим чыкпаган, бирок көрсөтмөлөрү бар. Ошол көрсөтмөлөргө таянып, мисалы эл деле түшүнүп атат да, мунун баары чын экени түшүнүп көрүнүп, элдин үрөйүнүн баары чачы, үрөйү түшүп, чачтары, төбө чачы тик болуп, бүгүнкү күндө талкуулап жаткан учуру. Трамп болсо эмне деп атат? Жок, мен ооба баргам, конокко баргам, эч кандай бир сексуалдык нерсе кылган эмесмин деп атат. Анын жанындагы Трамптын азыркы күндө, азыркы учурдагы ошо аракеттеги соода министри дагы бар. Ал дагы башында мен ал жерге барган эмесмин деп атат, бирок ал дагы көрсөтмөлөр боюнча барганы далилденип атат да. Барганын далилденгени кандай? Баягы урматтуу министр, баягы келгениңизге рахмат, ыраазычылык деп кат жазгандар бар. Ошол эркелер чыгып калып атат да. Бирок эми далил жок болгондон кийин, көрсөтмөлөр жок болгондон кийин, ал соода министри дагы айтып атат, жок, мунун баары калп деп коюп отурат да. Азыр бүт баары бул калп деп айтып атат, бирок анын баары мыйзамдын негизинде жарыяланды. Мунун баары катуу талкууланып, элдин баары үрөйү учуп, анын баарын көрүп, булар ит турбайбы, булар акмак турбайбы, булар ошо эки жөн эле кыздарды зордуктабастан, булар ошо бойго жете элек кыздардын баарын зордукташкан турбайбы деген нерселердин баарын ачыкка чыгып талкуулап жаткан учуру да. Эми көбү мен тегерек четимдеги дагы сурап атпайбы, ушул эмне чынбы, ушундай эле болобу депчи. Мен мындай деп айтат элем, эми өзүмдүн жеке мындай ушу жашоодогу болгон тажрыйбама, билимиме таянып мен айта алат элем да, эми алардын баары жөн жерден чыккан жок да. Анын баары сөзсүз түрдө эле болгон деп ойлойм да. Ошол эки тилекке каршы ошол зордуктоолор деле болгон деп мен ишенем. Ошол жердеги көрүнүктүү саясатчылардын баары ошол жерге барганынын сүрөттөрүнүн баары көрүнүп атпайбы? Билл Клинтон ошол жерде 2-3 кыздар менен ошо бассейнде түшкөн сүрөттөрүнүн баары чыгып атпайбы? Кашайып, ошонун баары чыгып атат да. Бүт баары. Азыр мисалы айрымдары мойнуна алып, ооба мен баргам, бирок зордуктоого катышкан эмесмин, мен ошол жерге өкүнөм деп айтып атпайбы? Жана Билл Гейтс дагы айтып атпайбы? Мен катышкам, бирок өз учурунда ушундай акмак экенин билбей калыптырмын. Мен ошо зордуктоо кылган эмесмин, мен өкүнөм деп чыгып жатышат да. Анан тегерек четимдеги жанагы адамдар сураганы чынбы деген, мен ойлойм бул чын эле деп. Себеп дегенде, баягы адам баласында
байлыкка да жетип миллиардер болгондон кийин, бийликке да жеткенден кийин адам баласын менимче мындай кызыктыра турган бул дүйнөдө бир мындай өзүн бир дагы бир жетпеген нерсесине баягы умтулат болсо керек да. Эми мисалы карапайым адамдар эмне кылат? Мисалы биз болсо күнүмдүк аракетибиздин баардыгы болгону эле бул акча табуу, үй бүлөбүздү баксак экен деп ошол менен эле алек болуп жүрөбүз да. Мисалычы жантылашып, кредиттерибиз бар, карыздарыбыз бар, тигил карыз менен мул карыздын башын жаап, бул жыртыкты жаап эле ошентип эле азап жеп эле жүрөбүз да. Мындай тегеренип элечи. Анан биз ошол менен алекпиз да. А булар элестетиңиздер, мисалы андай маселеси жок. Таптакыр маселеси жок. Бүттү, акча маселеси жабылган. Андан кийин эмне? Эркектердин көбү байыгандан кийин өзүңүздөр билесиздер да, көбү басымдуу көпчүлүгү бийликке умтула баштайт. Ал да бизде деле бар да. Мисалы баягы акча топтоп алып, байлыкка келгенден кийин эле баары эле бийликке умтулуп баштабайбы? Ошол эле Эмакомдун жанагы жетекчиси байлыкты топтоодо дагы жапжаш болуп алып бийликке жөнөдү, туурабы? Шаким мырза деле байлыкты топтоду, байлык менен эле токтоп калбаш үчүн анан туруп анан партиянын тиги түзүүчүсү болуп депутаттыкка барып баштабадыбы? Себептен булар ошентип баштайт экен. А эгерде бийлигиң да, байлыгың да болсо, андан ары адам баласы өз билгениндей кутуруп баштайт экен да. Кутуруп баштайт экен. Жанагы тоодо дагы биз айтып атпайбызбы? Көбүнчө тиги эми айрым учурлар бар, бир 10-15% болсо керек баягы эптеп акча таап, антип минтип тоо сүйүүчүлөрү тигинткен. Бирок мисалы басымдуу көпчүлүгү байларды көрүп атам го, бул ошо тоого барып желдерин чыгарып алат экен да, альпинизм, экстремисттик жолдор менен барып. Кээ бирөө спортко кирип кетип ошол менен желин чыгарып алат экен. Анан кээ бирөө көрүп атпайсыздарбы? Мисалы Илон Маск эмне болуп атат? Илон Маск дүйнөдө эң бай адам. Болбой эле ал дагы байлыкка жакында барбадыбы? Трамптын жардамчысы болуп барды, ал жерде жанагы реформа кылам деди, аяктуу Трамп менен урушуп, аз жерден Трамп менен карама каршы болуп, Трамп менен мындан жарандыгын алып туруп азыр өпкөсүн үзөм деп атканда кайра жарашпадыбы? Мисалы кичине жели чыгып барыпчы. Анан бул эмне кылып атат? Мисалы азыркы учурда так гана ушул видеону көрүп аткан учурда Илон Масктын эмеси ал Марска Тесланы жөнөтүп ийген, билесиздерби? Ал учуп баратат дагы эле. Тесланы кадимкидей эле жанагы космостук кемеге салып туруп эле учуруп ийген. Тарыхта эң биринчи Марска менин машинем жетет деп турчу. Эми акчасы толуп тургандан жинде болуп атканы ошол да, мисалы менин оюмча да. Анан ошон үчүн баягы Илон Масктын каттары сакталып калган экен ошол жерде. Качан ошол эки эң мындай самая крутая дикая вечеринка качан болот деген бир суранычтар бар экен. Ошол жерге Джеффри мени ошол жерге алып барбайсыңбы депчи. Мен ойлойм, ар бир мамлекетте ошондой бир өзүнчө жабык бийлиги да бар, акчасы дагы бар, акчасына дагы бийлигине дагы көпкөн ошол бир жерден чыкпай, жели чыкпай жаткан ошондой нерселерден чыгарып алат. Бир сексуалдык оргиялар болот. Бир кандай бир жанагы көрүп атпайсыздарбы? Бир клуб өзүнчө клуб түзө калышып, ал жерде бир ант бере калышып, анан дагы бирдеке кылып эле жинде болуп атышпайбы? Мен ойлойм, ошо бизде деле бар. Орусияда деле бар. Жанагы Саддам Хусейн деле бийликте турганда, же болбосо Ливиянын тиги жетекчиси Муаммар Каддафи деле бийликте турганда, кийин баягы анын бийликтери ураганда ошонун баары ачылбадыбы? Мисалы Каддафинин тегерегиндеги жалаң кароолчулары, жан сакчылар бүт баары кыз кишилер болчу, билесиздерби? Кыз кишилер болчу. Анан ошол жерде 40-50 кыз киши менен дайыма күнүгө бирөө менен тиги сексуалдык оргия кылчу экени мисалы кийин далилденип чыкпадыбы, ачыктан ачык. Кийин мисалы Саддам Хусейндин анын балдары дагы ошентип жаш кыздарды дагы зордуктаганы, ар кимди алып келип алып тиги ошондой сексуалдык ыдык көрсөтүп, же болбосо ошентип зордуктап кайра кетиргени баары ачыкка чыкпадыбы? Мен ойлойм, мунун баары бар депчи. Кайсы бир деңгээлде да бизде дагы анчалык болбосо дагы бар деп мен ойлойм. Себептен акчалуу, бийлиги дагы, акчасы дагы бар. Анан башкача болуп кутуруп баштайт. Деги эле бул адам баласынын көбүнүн табиятында экен да. Акчасы дагы бар, бийлиги дагы бар, же болбосо акчасы эле бар, же болбосо бийлиги бар, анан кутурбай калуу бул чанда эле кездеше турган нерсе окшойт да. Анан мен жанагы ойлойм, Чыңгыз Төрөкулович жазганда адам баласы ар күнү адам болуу кыйын дегенди, ошондо ушул дагы бар болсо керек деп ойлойм да. Сен мисалы кедейликтен да жинде болосуң.
ачарчылыктан жиндүү болосуң, кедейликтен, жокчулуктан да жиндүү болуп баштайсың да. Эмоцияга алдырып, баягы жаның кыйналып атса, тигини өлтүрүп ийсем, муну өлтүрүп ийсем, же өрттөп ийсем, же уурдап ийсем деп баягы жиндүү болосуң го. Ошол сыяктуу ашыкча байып кеткендер дагы, ашыкча бийликте отургандар дагы адам болуп калуусу өтө кыйын болот экен да. Эми бул эмне нерсеге алып келет? Баары бир мисалы Эпштейн өлүп калгандан кийин эми дагы жаңы фактылар ачылабы, ачылбайбы билбейм. Бирок муну албетте ошол жердеги жогорку элита жапканга аракет кылат деп ойлойм. Бир учурда өзүңүздөр билесиздерби, Кеннеди атылып өлүнгөндө ал Кеннединин өлүмүн бир эле адамга шылтап туруп эле жаап коюшкан. Бирок эл болсо бул деген бул сөзсүз заговор болду. Кеннедини жөн эле бир аны болсо бир жанагы келесоо жалгыз псих-одиночка эле аттыгып койгон да, снайпер менен аттыгып, анан түрмөдөн ал өлүп калган да. Түрмөдөн ал дагы өлүп калган, өзүн өзү өлтүрдү кылып коюшкан да. Анан эми аны дагы эл дагы муну өзүн өзү өлтүрдү кылып койду. Бирок бул чынында эле жанагы чоң колунда бар олигархтардын баардыгы ошол эркелер жок кылып койгон деп эл ишенбей, ошол Кеннеди өлгөндөн баштап өкмөткө болгон ишеними элдики аябай төмөн түшкөн да. Өкмөткө болгон, бийликке болгон ишеними элдики төмөн түшүп баштаганда эмне болуп баштайт? Өлкөдө баш мамандыктарга жол көпкө бериле баштайт. Себеп дегенде анын авторитети, элдин бийликтин авторитети түшкөндө аны укпай баштайт. Ал жерде олку солку боло баштайт. Ошого алып келет да. Азыркы учурда Америкада ошол эки кылыктын баарын көрүп, бийликтин авторитети түшүп бараткан учуру азыр. Элдин үрөйү учкан окуяларды көрүп түшүп бараткан учуру. Булар акмак турбайбы? Булардын баары ит турбайбы деп бир жанагы бийликтин сакралдуулугу, бул бийликтеги жакшы адамдар, асыл адамдар деген баары, аброюнун баары кылдый түшкөн учуру да. Азыр олку солку болуп жаткан учуру азыркы учурда. Ошондуктан эми мен ойлойм, жакын арада мисалы бул Трамп эмне кылат? Эми Трамп өзүнүн ушу кайсы бир деңгээлде аброюн баягы көтөрүш үчүн, өзүнүн рейтингин көтөрүш үчүн бул жакын арада бир же согуш ачат, же бир жанагы Мадураны кармагандай тиги Колумбияда бир чабуул кылабы, ошого окшогон бирдекелерди кылып элди алаксытышы ыктымал да, мен ойлойм. Ошентет, бирок жанагы Эпштейндин тегерегиндеги жана үрөй учурган нерселер дагы чыга берет деп ойлойм. Эми дагы көп маалыматтар чыгат, аны журналисттер иликтеп, изилдеп жатат, тигил чыгып атат, бул чыгып атат. Жана Норвегия, Европадагы элитанын баардыгынын көпчүлүгүндө тигил же бул өкүлү ошол аралчага барып келгенин баардыгы ачыктан ачык чыгып жатат. Эми бул эмнени билдирет? Мен бир эле нерсени билдирет деп ойлойм. Ошол жердеги ошого кабылган жанагы жаш кыздар, жаш балдардын баардыгы булар туруксуз үй бүлөдөн болушкан. Булар кедей үй бүлөдөн болушкан. Булар жанагы акчасы жок, тыйыны жок, акча издеп барып, алданып барып ошол экелердин тузагына түшкөн үй бүлөлөрдөн болушкан да. Мен ошондон мындай деп эле айтып кетмекчимин, эми дагы эле мындан баягы бир кутулуу, мындай реалдуу нерсеге буга карап, мындай нерсеге кабылып калбагандын бир эле жолу бар. Биз балдарыбызды жакшы карап, аларга билим берип, аларды коргогонго үйрөтүп, аларды ушундай нерселер жөнүндө сүйлөшүп, аларга ачык айкын мунун баарын көрсөтүп, анан мындай жол жакшылыкка алып келбесин көрсөтүп, үйрөтүп эле бир ушинтип сактаганга аракет кылбасак, көрдүңүздөрбү, канча деген ал жерде эми миңдеген экен да, миңдеген кыздар, миңдеген балдар ошол жерде барып ошондойго кабылган экен. Анын баары маалыматтар чыгып жатат. Эми жанагы кошумча дагы маалыматтар боюнча ал жерде балдарды керек болсо союп жеген деген дагы анча мынча маалыматтар дагы бар да. Балдарды союп жешкен, балдарды өлтүрүшкөн, балдарды жок кылышкан. Жанагы Түркиядан барып белекке барып массаж немесин үйрөнүп, баягы ыкмаларын үйрөнүп, анан кеткендердин дайыны жок болуп жатат. Анан ошол экени айтып атышат. Булар болсо баарын өлтүрүп коюшкан ошол жерде. Бөлүп денелерин баарын бөлүп ошондой мыкаачылыктарга чейин барган деп айтып жатышат да. Эми мындай так далилдер жок. Азыр мунун баары ушак иретинде эле. Берки тигилер катышкандыгы боюнча алар көрсөтмөлөрдүн негизинде. Могул жанагы балдарды жептир, тигини союптур, муну өлтүрүптүр деген бул азырынча ушак иретинде. Эми балким алар да чыгып калышы ыктымал. Эми көрө жатарбыз го, убакыт көрсөтөт. Эми Эпштейн боюнча мен ушуну эле айтам. Бул мисалы
көп мындай ойлондурчу нерсе болду да. Бизде дүйнөбүздө эмне болуп жатканы, кандай окуялар болуп жатканы ал дагы ойлондурбай койбойт. Аны карап ойлонуп, мен мисалы ушул окуялар чыккандан баштап башка нерсени ойлоно баштадым да. Биз балдарыбызды кантип мындан сактап кала алабыз, ошону ойлонуш керек го деп себептегенде жанагы бийликте отурган адамдардын баягы көбү жакшы тиги бу деген иллюзиядан мен көп болду кеткениме. Андай иллюзиям жок. Бийликте отурган адамдар сен менен мендей эле. Сиздер менен мендей эле, эч айырмасы жок. Алардын деле ушундай эле бир терс жактары бар, алардын деле оң жактары бар. Анан эми жанагы популист болуп сиздерге жакшы көрүнүш үчүн жакшы пиарчыларды алып алып жакшы нерселерди айтып берет, бирок жашоодо кылган нерсени кээ бир адамдардыкын кээде билинип сыртка чыгып калганда үрөйү учура турган окуялар болуп атпайбы? Ошондой эле боло берет тилекке каршы. Анан көрдүңүздөрбү, акча дагы сынайт экен, жокчулук дагы сынайт экен, барчылык да сынайт экен, бийлик да сынайт экен. Жанагы эме да бар да, сиздер баарыңыздар билсеңиздер керек, оруста бир жакшы макал бар го, минтип коет, тигил же бул адамдын тарыхчасын айтып атып, мисалы тигил же бул адам жөнүндө сүйлөп атып, анан кээ бирөө мисалы жашоосунда ысык сооктун баарын көргөн болсо минтип коет да: он прошел огонь, воду и медные трубы деп коет го. Бул эми огонь, воду деген жанагы ысык суугун, жашоонун ысык суугун дагы көрүп чыккан, ысыгына дагы күйгөн, бул акчасы толтура болуп эле укмуш болуп кутуруп кетип, андан дагы күйүп чыккан, андан кийин жокчулуктан дагы, бул жана вода деген жокчулуктан дагы бул чөпкө түшүп ошол жактан да күйүп чыккан дейт. Анан медные трубы деген бар да, медные трубы деген бул жанагы даңктуулук да, атактуулук, даңктуулук. Ошондон дагы мисалы эгерде ушу суусунан дагы, отунан дагы, анан ошоки медные трубы деп коет, атактуулук, даңктуулуктан дагы эгерде сен мисалы адам катары чыга алсаң, анда сен күчтүү адам экенсиң, анда сен чынында эле кыйын адам экенсиң. Көбү ошондон чыга албай калат да. Ошондон келгенде биздин акылман жазуучубуз, жанагы 5 тыйындык деп айрымдар айтып атпайбы, ошол акылман жазуучубуз ушун үчүн жөнөкөй эле сөз айтып койгон: адамга ар күнү адам болуу кыйын депчи. Туугандар, ар күнү жокчулукта болсок дагы, барчылыкта болсок дагы, бийликте болсок дагы, кызматыбыз жок жүрсөк дагы, бир сыноодон өтүп аткан болсок дагы, адам болгонго, адамдык бир сапаттарыбызды жоготпогонго аракет кылалык. Ошол эле мен айта турган. Джеффри Эпштейндин мисалы ошону эле көрсөттү. Кутурган көпкөн акмактардын кылган элге айтканы, коомчулукта айтканы бир экенин, а кылып аткан иштери таптакыр башка экенин көрсөттү. Эмне деп айтмакчымын? Джеффри Эпштейнден кыргыз эли бир гана нерсе: биз сабак алышыбыз керек. Туугандар, сабак алганга аракет кылышыбыз керек. Сак саламатта болуңуздар.